Başta verelim. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылган коноктор. Комитеттин олтурумунда 9 мүчөсүнүн 5-өө катышууда, кворум бар. Олтурумду баштасак. Урматтуу депутаттар, олтурумдун күн тартибине сиздерге таратылып берилген. Күн тартибинде 3 маселе кирилген. Алымча, кошумча барбы? Анда күн тартибин дабышка коюн, макул. Рахмат. Бардыгы макул. Күн тартиби кабыл алынды. Күн тартибинде биринчи маселе Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, Кыргыз Республикасынын жер кодексине жайыттар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору. Бул экинчи окууга кириш керек. Демиргечи Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети, баяндамачы Кыргыз Республикасынын айыл чарба министри Жаныбек Аскарбек Сапарбекович, орун басар отурат. Аталган мыйзам долбоору боюнча өткөн олтурумда айыл чарба министринин орун басары Нурлан Шериповдун баяндамасын укканбыз. Азыр суроолорго өтсөк, андан кийин депутаттар келип, түштөн кийин жана кат жүзүндө сунуштарды карасак деп атабыз. Кат жүзүндө түшкөн сунуштарды кимде суроо бар? Жокпу? Да. Я. Казыр ошол Италия силерге эметебиз, урматтуу депутаттар. Бул урматтуу депутаттар, мына аталган мыйзам долбооруна 3 депутаттан кат түрүндө сунуш түшкөн. Сиздерге таратылган материалдары бар, колуңуздарда таанышыңыздар керек. Сунуш берген Демиргечеге сөз берейинби же сунуштарды добушка коеюнбу? Ушуну бир чечип албайлы. Суроолорго. Анда тиги сунуш түшкөн депутаттарга сөз берсек, Султанбай Абдрашитович, сизден түшкөн сунуш, анда сөздү Султанбай Абдрашитович түшкөн. Рахмат, сиздер жакшы билесиздер, мен экинчи статьясыны законду киргизип аткан, ошону жокко чыгаруу деген сунуш берген болчумун. Азыр эми мен биринчи, экинчи, дагы бир статьясынын үчөөнү тең полностью, мындайча айтканда, жокко чыгарууну мен сунуштап атам. Себеби деген бул жерде аябай көп рисктери барды. Ошол мен доклад кылаардын алдынан, сөзүмдү айтаардын алдынан мен зам министрге суроолорум бар эле. Мен биринчи суроомда мына Всемирный банктан Кыргызстандын айыл чарбасын өнүктүрүүгө канча акча бөлүндү? Могу жакка эле чыгып аласызбы? Ким зам министр? Нурлан Турганбекович, могу жакка эле чыгып аласызбы? Чтоб все видели. Ошол Всемирный банктан Кыргызстандын айыл чарбасынын өнүгүүсүнө акча бөлүнгөн экен. Канча акча бөлүнгөн? Качан бөлүнгөн? Каякта ошол акчалар? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Саламатсызбы, Макан Батырбекович. Урматтуу Султанбай Абдрашитович, өзүңүз билесиз, биздин көз карандысыз калганыбызга 30 жыл болду. 30 жылдын ичинде көптөгөн гранттар, анан көптөгөн насыялар алынган. Биздин айыл чарба министрлиги боюнча, Токой чарбасы боюнча. Нурлан Турганбекович, у меня конкретный вопрос. Конкретный вопрос. Всемирный банктан канча акча бөлүндү? Мен сизге кагаз жүзүндө... Жок, кагаз жүзүндө не надо. Я знаю, что 135 миллионов долларов выделено. Где эти деньги? И на каких этих самых условиях они выделены? Для чего они выделены? Эми өзүңүз билгендей, гранттар, насыялардын өздөрүнүн шарты бар. Мисалы, мына аркы жумада өзүңүздөр ФАО менен биздин азыркы министрлер кабинетинин ортосундагы 30 миллион грантты өзүңүздөр жактырдыңыздар. Нурлан Турганбекович, я задал конкретный или вопрос бердим. Ошол акча барбы же жокпу? 135. Барып келген болсо, качан келген? Мен каржы адис эмесмин. Бирок баарын тактап туруп сизге кагаз жүзүндө жооп берем. Рахмат. Понятно. Мен
Айтып коеюн, менин немен боюнча, сведениям боюнча, Всемирный банк уже еще в прошлом году былтыры 135 миллион доллар айыл чарбанын өнүгүүсүнө бөлүнүп берген. Ошонун немеси вообще эч жерде жок да информация. Onu кандай, каякта жатат ал акча, кайсы шартта келген. Мисалы, сиз замминистр болуп ошону билбесеңиз, это самые важные вопросы же. Финансирование сельского хозяйства. Сиз билбесеңиз кандай болот, ким билет анан кийин? Эгер тем более сиз манандай эме менен келип атасыз. Султан Абдырашевич, биз эми ал жерде орун басарлар багыттарыбыз боюнча бөлүнгөн. Мен жер саясатына жооп берем, ошондуктан жер маселесине жооп берейин. Бирок каржы маселесине мен сизге толук маалымат тактап туруп кагаз жүзүндө жообун берем. Хорошо, билбейт экенсиз. Мен бул жерде хорошо, башка вопросум жок, раз билбесеңиз, анда суроо деле жок. Бул эме боюнча. Анан могу сиздер эме инициировать этип аткан закон бул көп эмелерге противоречит этип атат да. Во-первых, основополагающий закон Конституцияга противоречит этип атат. Ана статья 16, пункт 3. Земля за исключением пастбища может находиться. То есть пастбища, леса вообще не могут подвергаться. Находиться даже муниципальной собственности, не говорю уже частной собственности. В аренду сдаваться невозможно. Бул статьяны кантип оңдойбуз? Султан Абдырашевич, мен өзүм конституциялык кеңешменин мүчөсү болгом. Анан ошол жерде бир чоң топтун жетекчиси болгом. Конституцияда так даана жазылган. В исключительной собственности государства находятся пастбища, леса, воды и так далее депчи. Анан бул жерде конституцияга абдан эле даана келет. Себеп дегенде биз сунуштаган мыйзамда биз так даана жазып атабыз. Асылдуулугу төмөн жайыттарды максаттуу багытын мамлекеттик жер фондусуна которгондон кийин гана колдонууга биздин жарандарга 5 жылга берилет. Сиздердин азыр хорошо, азыркы сиздердин могу эме кылып аткан инициативаңыздар, это как раз таки, чтобы избежать вот этого вот. Вы хотите обойти просто этот вот конституциянын ошол пунктуну, вы хотите просто обойти. Султан Абдырашевич, послушайте, мен угуп эле туруңуз, мы сейчас базар разведем. Экинчиси, неге часть 4, статья 4 Земельного кодекса тоже противоречит. Противоречит статья 21 Закон КР об управлении землями сельхозназначения. Тоже противоречит. Противоречит статья 3.15 Закона о пастбищах. Бүт статьяларга противоречит. Самое главное, эмеге силер азыр бердим мындай болот. Азыр эми мындай. Мына эки постановление правительства бар экен. Биринчиси, значит, жанагы постановление правительства 243, 22 июнь 2007 жылы. Ошол жерде 4-чү бөлүгүндө 69-чу беренесинде 3-чү абзаста ал жерде позволяет прямое предоставление в аренду и эмеге бесплатное пользование семеневодством, племенным, экспериментальным и сельхозкооперативдерге акасы мүмкүнчүлүк берет экен. Эми экинчиси өкмөттүн токтому 306 17 июнь 2008 жылдан. Бул жерде 7 статья менен освоенный участоктарды собственностьке которуп алса болот экен. Понимаете? То есть бул эмелерде полностью основание бар да которуп алышка. Эми ушуга эме кылып атабыз. Эгер биз муну эме кыла турган болсок, мунун бардыгы направлен только на то, чтобы мындайда анан дагы мына эмени алалы. Постановление ПКР 309 токтом правительствонун 17 декабрь 2021 жыл. Бул орус тилинде экен, мен расмий тилинде эме кылайын. Ну, здесь, конечно, очень красиво написали о развитии сельхозкооперативов, семенных племенных хозяйств. Вы обратили внимание, что о развитии сельхозкооперативов, семенных племенных хозяйств? Это как раз таки эки постановление правительства позволяет, во-первых,
сельскохозяйственным племенным хозяйствам напрямую, без всяких конкурсов, без всяких этих самых, напрямую предоставлять эти земли. Анан кейін, когда под освоение. Анан освоение болғаннан кейін собственностьқа өткөрүп алганга толугу менен мүмкүнчүлүк бар. Ошого жетиш үчүн булар ушул эме кылыш үчүн ушундай измененияларды киргизип атат булар, которые полностью противоречат и Конституции, всем нашим законам. Бул деген бул эме кичинекей изменениялары менен булар в целом стратегически долгосрочный земельный политиканы бузуп ататтар полностью. И она полностью антинародная. Антинародный характер эмеси могу емедели көрүнүп турат. 309 постановление. Местным на жерде не деп турат. Вот. В целях обеспечения продовольствия. Очень красиво написано. Очень красиво. Набор слов, честно говоря, просто. Анан кийин берге келип туруп эле, насколько это отвечает этим красивым словам? Мына биринчи пункту далее. Местным государственным администрациям Кыргызской Республики совместно с Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики создать рабочую комиссию по уточнению, определению 75% рентабельных к использованию земель ГФСУ для производства, реализации сельхозпродукции сельхозкооперативами, семенными, племенным хозяйством в едином массиве. Экинчи, по результатам проведенного обследования предоставить в установленном порядке на право бессрочного, без указания срока, пользования Министерству сельского хозяйства 75% рентабельных земель Государственного фонда ГФСУ. Неме экинчи статьясы. В установленном порядке, значит, Министерство сельского хозяйства в установленном порядке принять бессрочное пользование земли, указанных в пункте 1 настоящего постановления. Обеспечит контроль за использованием земель, указанных в пункте 1 настоящего. То есть, вот, смотрите, это действующий, уже кучной кирген постановление. Но он не может сегодня работать, потому что нет этих изменений. Видите, они сначала создали вот это вот постановление, которое позволяет напрямую. Вот смотрите, азыр манау эмен немеси да, ГФСУ-нун 75%, причем рентабельный жерлерди айыл өкмөттөрдөн алып коюп атат. Айыл өкмөттөр эмне кылат? Вы же разрушаете вообще систему управления государственными земельными ресурсами. Вы напрямую вмешиваетесь в Министерство сельского хозяйства, нарушая все, даже манавы өзүңөр эме кылып аткан жаңы либерализация сельского хозяйства, ошого да противоречит это вот. Одни сплошные противоречия. Ни социальным законам не соответствует, ни этим самым либеральным законам. Сегодня Министерство сельского хозяйства напрямую вмешивается в сельскохозяйственную деятельность. Напрямую. Хочет забрать к себе эти 75% самых рентабельных земель. Понимаете? Алар эмне кылат? Анан кийин еще вот это, чтобы компенсировать үчүн 500 000 гектарды, жанагы, понимаете, хитрость вот этого эмести заключается в том, что жанагы терминди киргизип атат да. Жаңы 20 жыл ол туда-сюда деген экинчи статьясы, это отвлечение от основного, так сказать, отвлечение, так сказать, баягы разведка айткандай, отвлечение на неугодный объект. А самый эмеси, жана терминди киргизип алыш керек. Самый главный пастбищега низкорентабельные пастбищные угодья деген терминди киргизип алыш керек. Вот самое главное, куда зарыто. Унун бардыгы только для того, чтобы потом эти 135 миллионов распилить. Только ради этого. Это что за государственный подход такой? Для чего? Это ради того, чтобы только 135 миллионов долларов распилить. Вы идете вот такие вот конституционно антинародные шаги. Вы знаете, к чему это приведет? Вы знаете обстановку в стране. Вы знаете, как настроение народа на сегодняшний день. Айлёкмат, как только вот это изменение мы внесем, взорвется просто вся страна. Весь регион взорвется. Магадаган чалып атат. Баткеннен, ояк-бияктан туда. Вы что со страной делаете, ребята? Куда вы его ведете? Вообще, президент в курсе этих вещей?
Вы президента же подставляете. Взрыв же будет, взрыв будет. Не говоря о том, что у нас и так уже состояние экономики такое, что мама не горюй. А силер болсо ой меңер менен еще хуже делаете. Азыр силер мына азыр айылда 70% айылда жашайт биздин эмелерибиз, граждандарыбыз. Ошол жерде жөнөкөй адамдар, жөнөкөй эмелер, ошол ГФСУнун жерини арендага алып, эптеп-септеп тирикчилик кылып жүрөт. Россияда ошол жактарда иштеп келип туруп, бияка келип бир жерге акчасын салайын десе, кругом, извините, порука. Невозможно куда-то вложить. Все бизнесы заняты. Невозможно вложить. Ошондуктан ел эмнеге салып атат? Үй салып ататтар, жер алып ататтар, үй салып атат, мал кылып атат. Ушуну менен тирикчилик кылып жүрөттөр. А эгерде силер муну кыла турган болсоңор, ошол малды алып туруп, анан кийин өздөрүнүн жерлери, особенно биздин Баткенде мисалы, 1,5 соткадан үлүштөрү бар. Пастбищалардан где-то 1-2 соткадан түйген. А эгер муну алып кое турган болсоңор, пастбищаларды алып кой. А бул в основном пастбище это же рядом с селами. Ошол жерге эле айдап чыгат, наракка жайлоого айдап чыкканга, онго жетпеген койлорун айдап чыгганга алардын мүмкүнчүлүгү дагы жок. Ошол жерлерде эме кылып тирикчилик кылып жүрөттөр. 80% ел айылда жашаган. А эгер силер муну алып кое турган болсоңор, акчасын таап келип, единственное, куда может вложить малга, ошону менен тирикчилик, ошондон вы его лишите. Тогда повальная бутбарная миграция кетет. А я сейчас скажу, что мага Камчаткадан чалып ататтар, мага Россиядан, Сибирьден бардык эле чалып атат. Вот даже на Камчатке, казалось бы, там жанагы эмелер бар, льготтор бар. Айлыктар 35-40 миң рубльга түшүп калыптыр. Бүгүнкү күндө уже орустар өздөрү кыйналып калыптыр. Ал жердеги тапкан акчалары бияка жөнөтө албайт, өздөрүдөн атпай калган. Значит, ал жерден жакында оттуда тоже биздин кыргыздарды куа баштайт уже ал жерден. Жок, орустардын өздөрүгө жумуш жок. Потому что у них тоже кризис бүт бар жок дүйнө жүзүндө. Вы к чему ведете вообще? Ошондуктан вот она абсолютно антинародная, она абсолютно антиконституционная. Муну эме, Нурлан Тургунбекович, по-хорошему өзүңөр эле отзывать этип алгыла. Эгер муну эме кылып туруп, эптеп-септеп бардыгын уговаривать этип туруп, эгер өткөрүп ала турган болсоңор, эртесине тополоң башталат. Көрөсүңөр. Мына 309 ушул эки изменениянын эле киргизгенде вот этот полную эмеске күчүгө кирет, мына 309. А 309 вообще антинародное постановление правительства. Чем вообще правительство занимается в такое тяжелое время? Ошондуктан я вам предлагаю, отзовите по-хорошему. Я предлагаю, призываю поддержать мое предложение. Бүгүнкү күндө эгер муну предлагать этип эме кылбасаңар, мен муну эмеге чыгарамын. Сессияга чыгарамын. Я дам широчайшее интервью по этому поводу. Потому что вы вот этими вот своими вот такими вот, ради того, чтобы только распилить 135 миллионов долларов, вы идете вот на такие антиконституционные, антинародные меры. Анан кимге ишенет эл? Кимнен, на что надеяться? Ел эмнеге эме болуш керек, надеяться этиш керек? Кимге тирелиш керек? Ишенген правительствосы мынандай кылып атса. Ребята, нельзя так делать. О, границаны карагыла эмне болуп атат? 39-й протокол. Вообще, куда мы катимся вообще? Куда мы страну ведем? Эмне кылып атабыз? Хоть какая-то капля ответственности есть вообще перед своим народом и перед своим государством. Мы же сами уничтожаем свое собственное государство. Мы сами унижаем свой народ. В нищету загоняем свой народ. Когда это вообще закончится? Вы еще нагло начинаете это все впихать, всех уговаривать. Уважаемые коллеги, урматтуу коллегалар, мен ушул менин предложениямды колдоп бериңиздерди, мен сиздерден суранам. Потому что эгер бул өтүп кете турган болсо, чоң
социалдық саясаттық топалаңға алып келеді. Потому что я уже разговаривал с этими самыми представителдер. Бұлар шу еменілі күтіп отырады, селерделі күтіп отырауыз деп отады. Бүт барды ассоциациялар, фермерлер, бүт барды. Я разговаривал с их представителями. Маға келділер ошолар. Айтып отады, селерделі күтіп отырауыз депутаттар дейді. Сілер шунелі өткөрсөңөр дейді, біз топалаң қылып шығабыз дейді. Потому что 309-чу сілер елеп ошол изменение киргизсеңер, 309-чу тоқтом толығымен күчүнө киреттен полностью начнется грабеж народа деп отады. Крестьянина, фермера рядового. Ошондуктан муну эгер колдоо өткөрө турган болсок, аябай чоң топалаңга алып келебиз. Биз президентти да подставлять этип коебуз. Самое главное, мне интересно, президент знает об этом? Билеби президент муну? Билбейт, более чем уверен. Президенттен башын айланып салгансыңар. Акылбек Жапаров знает об этом? Не знаю. Как не Он знаю? понимает это? Он же знает, он же подписал. 309-й Кабмин подписал. Да, Именно Жапаров. Он этих вещей не понимает разве? Он же доктор экономических наук. Столько лет проработал в государственной службе на самых высоких постах. И сейчас занимает самые высокие посты. Где вообще ответственность политическая перед своим государством и народом? Почему мы вот такие вещи делаем? Только ради того, чтобы распилить 135 миллионов долларов. Ушуну колдоп бериңиздер менин предложениемде. Потому что эгер ушуну биз алдын алып предотвратить этпесек, мы просто-напросто вот такие вот коррупционные схемы узаканиваем. Мы просто узаканиваем их коррупционные схемы. И в этом наше вот без ошого тандалып келдик да берге. Ошого элдин кызыкчылыгын эме кылсын, чтобы не пропускать такие вещи, чтобы защищать интересы простого народа и самое главное защитить интересы, национальные интересы нашего государства. Вообще, мындай болбойт, ребята, никуда не годится такое. Эчтекеге болбойт. Мы так угробим нашу страну. Мы и так уже ниже плинтуса состояния нашего государства. Ошондуктан дагы бир жолу сиздерди чакырып кетем. Колдобоңуздар бул эмени, бул законду, бул инициативаны. Эң жакшысы силер өзүңөр отзывать этип алгыла. Откажитесь от этого. И 309-й постановление, самое главное, жокко чыгаргыла. Бул 309-й это настоящая бомба социально-политическая. Настоящая бомба. Кийин мен айтты дейсиңер, көрөсүңөр мына. Сразу топалоң чыгат. Моментально ушул биз эме кылгандан кийин, анан кийин биз чимкирик эмес, даже башка эмес, я не знаю, как нас назовут. Просто элементарное чувство самосохранения болуш керек да у власти. Элементарное чувство самосохранения. Хотя бы ради собственной личной безопасности откажитесь от этой инициативы. Болбойт мындай. Ни в коем случае. Болбойт. Кече мен келип мени уговаривать эткениңде да айттым. Болбойт бул деп. Сами откажитесь от этого. Нет, упорно пропускают, упорно пробивают. Это что за подход вообще? Же түшүнбөйсүңөр ушуну. Вот вы понимаете это? Же түшүнбөйсүңөр. Аманкан Батырович, жооп берип койсоң. Мага жооптун кереги жок вообще. Мага жооптун кереги жок. Он сейчас общий. Он скажет, столько навалит, что сам не поймет, что сказал. Мана өзү дагы азыр жооп коймой кылат, он сам не понимает, что говорит. Я ему конкретный вопрос задаю, он мне там аштан-таштан. Болбойт мындай. Я не жду даже от вас ответа никакого. Жооптун деле кереги жок. Я просто своих коллег призываю поддержать мое предложение. Так, Султан Адашевич, Рахмат. баяндамачы Кыскача жооп берилет. Уважаемый Султан Абдрашидович, вы задали вопрос на русском, я на русском коротко отвечу. Во-первых, это не антинародный законопроект, это народный законопроект. Во-вторых, это создаст новые рабочие места. В-третьих, он даст экономический эффект. В-четвертых, он расширит налоговую базу. В-пятых, он остановит эрозионные процессы. Это все слова. Нет, не слова. Ну, позвольте. Сколько рабочих мест создаться? Кайсы экономический эффект обкелет?
Это вы все заливаете просто. Вот вы как вот обосновали жанагы эмени, извините. Я вам даже не даю. Султанбай Абдрашитович. Кумда келбетсиз. Поэтому... Вот вы как обосновали вот здесь, вот, в целях обеспечения продовольственной безопасности путем повышения эффективности использования земель госфонда, дальнейшего развития сельского хозяйства. Султан Абдрашитович, мы с вами не обсуждаем сейчас 309-й проект, мы с вами сейчас обсуждаем законопроект. Вы знаете, в информационном деле и в IT-технологиях вот такую информацию называют шумом. Это сплошной шум. И никакого здесь, содержания Султан Абдрашитович, никакого здесь потому корыстного что все, интереса что нет, вы здесь, Султан Абдрашитович. Манауеместе жазганыңар, Моуджери полностью отрицает эту вещь. Все, что вы впереди пишете, обосновываете. Это Манаучлердің жанагы действияңар 100% отрицает. Султан Абдрашитович, наоборот, это даст огромный эффект развитию аграрной сферы. Я даже хочу на то понять. Вы юрист? Да, конечно. Вот занимаетесь юридическими делами. Не Я лезьте в занимаюсь... сельское хозяйство. Не лезьте в сельское хозяйство. Занимайтесь юридическими Я вопросами. пишу законы, к вам приношу, пожалуйста. Законы отражают реальную жизнь. А вы не знаете реальную жизнь в сельском хозяйстве. Как вы можете законы приносить? Как вы можете писать законы о сельском хозяйстве, не знаю, ни представления не имею, что там происходит? Я знаю, прекрасно представляю, Султан Абдрашитович. Глубоко сомневаюсь. Это Из-за законопроект... того, что вы сейчас тупо начинаете пробивать, я глубоко сомневаюсь, что вы разбираетесь. Нет, Султан Абдрашитович. Это, как депутат, это ваша точка зрения. Но этот закон, на наш взгляд, является прогрессивным и нужным для страны. Я вам сразу скажу, Султанбай как Абдрашитович. только вы этот вот 309 закон Манашину, вы Сунушумду киргиздиңиз, Султанбай Абдрашитович. Сиз сунушту киргиздиңиз, аны тиги колдоо менен көпчүлүк менен кабыл алабыз. Мыйзам боюнча, регламент боюнча. Да, регламент боюнча. Да, Алишер Дашбаевич. Сунушту киргиздим, да. Рахмат, урматтуу төрага, бүгүнкү жыйындын катышуучулары, саламатсыздарбы баарыңыздарды. Мен деле могу жерден көп айтылган коллегаларым жанагысы менен макулмун. Бирок могу жерден Нурлан Турганбекович моундай жанагы сөздөр моундай жакшы жаман айтылып аткан, сын пикирлерин айтылып аткан бул эмнеден келип чыгып атат? Бул өткөндө жыйында биз айттык элек. Могу жанагы документтерди, кагаздарды бизге берсеңиздер, жанагы сиздин өзүңүздүн адистериңиздерге, могу управленияларга, бекемелерге айтсаңыздар деп да. Ошол бирөөсү дагы келген жок бир жуманын ичинде. Бир эле могу жерден жанагы Жаныбек Калканович келип баардыгын түшүндүрүп кетти да, калгандары гипрозъемдо келген жок, башка кызматтарда келип бир кызыкчылык да көрсөтүшкөн жок да. Могу мыйзамды өткөзүш керек. Ошонун негизин биздин же түшүнбөгөн нерселерди түшүндүрүш беришкен жок да, документтерди алып келишип берген жок. Ошон үчүн моундай сын пикирлер, калоо тилектер, сунуштар айтылып атат да. Эмне үчүн дегенде, бул жерде суроо өзүбүз карап, анан аппараттан сурасак, аппарат деле берген жок. Эмне десек, ушул болгон материалдар дейт да. Эми мисалы жанагыларды справка обоснования деп атасыз, ал жерде жазылып тур, справка обоснованияңызды карап көрсөк, ал жерде 3 киши жазгандай да, башында эле жазылып атат. Жана бак тарак деп келип атат, аягынан кийин эле келип многолетний насаждение деп кетип атат. Анан бир үчүнчү киши отуруп туруп ошону вообще айтып койгондой мындай сезим калтырат да, ой калтырат. Андан башка могу юристмин деп атасыз, ушул справка обоснованияда жакшылап жазсаңыздар, түшүндүрмө, аныктамаларды берсеңиздер көп жанагылар болбойт эле да. Мисалы аныктама жазганга деле жанагы нормативно правовой актылар бар, закон бар, мыйзам о правовых нормативных актах. Ошол жерде жана преамбуладан кийин анализ нормативно-правовой базаны жүргүзүш керек эле. Прогноз возможных жанагы социальных, экономических, азыр берде коллегам айтып кеткендей, правовых и коррупционных исследований болуш керек эле. Отсутствует результаты консультации жанагы жерде ассоциация, союздар менен, жана органы местного управлениялар мененчи. Ушунун баардыгы келип туруп, биздин коллегам айткандай 16 статьяны бузуп атабыз да, Конституцияныңчы. 13 статьясында могу жерде ачык жазып 3 пункттан жазылып турат. Земля за исключением пастбищ и лесов деп туруп. Туура айтылып атат могу жерде. Не может находиться частной и другой собственности деп. Андан сырткары биз гражданский кодексте, земельный кодексте, закон о пастбищах, ушулардын баардыгы мыйзамды бузуп атабыз, урматтуу коллегалар. Мен мисалы могу жерде коллегамдын айтканы менен толук макулмун. Эмне дегенде биз жакында эле жанагы ант бергенде Конституциянын мыйзамдын баардыгын сактайм, Конституцияны сактайм деп биз ант бергенбиз.
Анткени конституция бул конституция высшим юридический силу имеет. Башка берке по закону актар өзүнүн күчүн жана кылбайт. Могу жерде жана сунуш берген коллегаларыма дагы айтып кетет элем. Биз конституциянын негизинде иштешибиз керек. Биринчиден, экинчиден Нурлан Турганбекович буга чейин 2 жолу президентке барды да ушул мыйзамчы жогорку кеңештен өтүп. 2 жолу тең каршы пикир келип түшүп атат президенттен. Президент 2 жолу тең жазып атат. Мыйзамдын долбоору максатка ылайыксыз болгондугуна байланыштуу кайтарып атам деп. Эмне себеп болуп атат? Сизди ким түртүп атат ушул мыйзамды 3-чү жолу алып келгенге? Жооп берип коесузбу? Урматтуу Шаташбаевич, эки негизги маселе көтөрүп атасыз. Биринчиден конституцияга дал келбейт, экинчиси эмне себеп менен келип атат деп, экинчи сурооңуздан баштайын. Беле кечкири Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбекович Жапаров кол коюп, Министрлер Кабинети тарабынан сурушталган мыйзам долбоору. Бул экинчиден ошол демилгечинин ой пикиринде бул жумуш ордун түзөт. Биринчиден, экинчиден жердин эрозия процессин токтотот, ирригацияны оңдойт, мындай бир комплекстүү өзүнүн реалдуу экономикалык эффектисин берет деген ой пикирдебиз. Ал эми биринчи конституция боюнча беле кечкири конституцияга дал келет. Себеп дегенде конституцияда сиз айткан бириде мындай деп жазылган: жайыттар, токойлор, суулар баары тең мамлекеттин менчигинде деп. Бул мамлекеттин менчигинде эле калып атат. Себеп дегенде биринчи максаттуу багыты жайыттан ал деген трансформация болуп туруп мамлекеттик жер, айыл чарба жер фондусуна которулат жана айыл чарба жер фондусунан 20 жылга биздин жарандарга, бактарга айдоого берилет. Мен кошуп коеюнчу ушуга. Ну, смотрите, к чему приведет. Мен расмий тилде эле айтайын, я не буду здесь. К чему это приведет? Приведет к возникновению коррупционных рисков. Я вот для себя выписал. Недовольство пользователей, дополнительные расходы бюджета для уточнения и идентификации части пастбищ как малопродуктивно. Когда еще полностью не уточнены пригодные для содержания сельхозживотных площади пастбищ. Всего лишь 3 миллиона га из 9 га уточнены. А 6 миллион га еще не уточнены. Понимаете? Мы еще больше бардак вводим в учет. Земельный учет. Еще больше бардак киргизоватабыз. Еще больше бардак киргизоватабыз управление земельными ресурсами. Понимаете, в чем дело? Анан кийин уже кайталанбай эле коеюн. Анан кийин дагы самый главный мына трансформация кылып, андай мындай кылып жана малопродуктивный пастбищаларды. Действующий закон не препятствует этому. Действующий закон вот позволяет жанагы путем трансформации малопродуктивных неиспользованных площадей в другие виды, багара, многолетних земель, согласно пункту 7 статьи 7, предоставлять сроком до 20 лет. Земельный кодекс позволяет это делать, только просто это решают районные инстанции. Ошол жерде ел чечип атат муну. Оно совершенно не препятствует. Ошондуктан булардын эме кылган обоснованиясы бир эле нерсе. Чисто коррупционный документ это. Уну өткөрбөш керек. Рахмат. Азыркы жер кодекси, азыркы мыйзамдар жайыттарды, ошол асылдуулугу төмөн жайыттарды мамлекеттик фондко которууга мүмкүнчүлүк бербейт, иштетүүгө мүмкүнчүлүк бербейт. Ошондуктан иштелип чыгып силерге сунушталып атат. Ал эми Урматтуу коллегалар, регламент боюнча барбайлы. Мен регламент боюнча 2 суроо бердим. Сиз 2 суроого жооп берсеңиз, могу жерден коллегалар сонолонот элем. Регламент боюнча алып барайлы жумуш. Тартип менен алып барайлычы. 2 мүнөтпү, 3 мүнөтпү убакыт берели депутаттарга. Эми башка депутаттар да бар да бул жерде сүйлөш керек да. Урматтуу депутатыбыз суроо берип атат, ортодон чыгып, кийинки депутатыбыз дагы суроо берип атат. Давайте кабыл алып коелу. Сиз деген Аманкаматович, сиз өзүңүз чогуу чечим кабыл алалы. Эми регламентти алгара албаса ошончун үмүт атабыз да азыр. Анда регламентти кабыл алалы, 2 мүнөт же 3 мүнөт туруп сүйлөшүп алалы. Коллегалар, мен кечирим сурайм, башка сүйлөбөйм. Даю слово. Султан Бадырович, эми сиздин көңүлүңүздү карап гана ушул жерден азыр мага күнөө болуп атам да мен эми. Нурлан мырза анда тиги Алишер Ташбековичтин суроосуна жооп берип коелу динарик. Алишер Ташбаевичтин суроосуна жооп бердим. Алишер Ташбаевич, сизге жооп бердим.
Алишер Тышбаев, сиз туура айтасыз. Мурун кайтарылган 2 жолу. Ал деген ал убакта Кыргыз Республикасынын башка президенти болчу. Азыркы убакта өзүңүз билесиз, аткаруу бийлигин президент жетектейт биринчиден. Экинчиден, министрлер кабинетинде иштелип чыгып, министрлер кабинети токтом менен бекитип, сиздерге расмий түрдө сунуштап атат. Да, Нурлан мырза, мындай кылалы, тиги Султанбай Адашев айткандай, жана 309-чу токтом менен мына бүгүнкү карап аткан маселе жайыттардын тиешеси барбы ортосунда? Урматтуу Аманкан Батырбекович, бул токтом менен азыркы биз сунуштап аткан мыйзамдын экөөсүнүн ортосунда эч кандай байланыш жок. Дароо мына телерадиого да түз кетип атат, YouTube'га. Мындай элдерге түшүнүктүү болуш үчүн. Бул жер мамлекеттик айыл чарба фондусуна өткөндөн кийин менчикке чыгарууга эч кандай жол болбойт. Эч кандай коррупциялык жол болбойт. Мына ушуну бир даана белгилеп кетсек да. Ал эми 309 деген ал айыл чарба кооперативтерин, үрөн чарба чарбаларын, асыл тукум чарбаларды колдоо жана экономически приоритетный ишканаларды колдоо максатында иштелип чыккан токтом. Ал башка багыттагы токтом. И ага ылайык ал ишканалар ушул асылдуулугу төмөн жайыттарды именно алар кадимки эле конкурс аркылуу жалпы тартипте катыша алышат. Ал эми бул жерде приоритеттүү түрдө тиги 309дун түздөн түз баягы ошол семхоз, племхоздор так алар гана ушул жерлерди ала алат деген ал туура эмес. Себеп дегенде анын укуктук багыты башка, а бул мыйзамдын укуктук багыты башка. Ошондуктан жалпы биздин жарандар, жалпы биздин дыйкан фермерлер ушул жерлерди алып иштетүүгө толук укугу бар. Нурлан мырза, бизде мындай депутаттар түшүнүп калып атат да. 309 менен жана 75% жерди алабыз деп атасыңар, Минсилхоз өзүңөргө, туурабы? Бул жайыттар боюнча да азыр 500 гектар жерди ушу өзүңөргө алабыз деген оюңар кетип атат да. Минсилхоз ушунун баарын иштетип кете аласыңарбы? Бул мыйзамда так императивдүү норма жазылган. Бул асылдуулугу төмөн жайыттар ошол жарандар демилге көтөрүп, ошол жерди конкурска катышып, мен ушуну иштетүүгө алам деген күндө гана тиги мамлекеттик айыл чарба фондусуна, жер фондусуна которулуп, анан түздөн түз ошол биздин конкурска катышкан жаранга берилет биринчиден. Экинчиден, анын берүү тартиби, механизмдери азыркы убакта министрлер кабинети тарабынан иштелип чыгып атат, иштелип чыккан уже. И ушул жерде белгилей кетиш керек. Максаттуу биздин дыйкандарга, фермерлерге ушул бактарак айдайм деген гана жарандарга берилет. Рахмат. Да, суроо боюнча Алишер Абдуллаевич. Рахмат чоң, Аманкан Батырбекович. Саламатсыздар, урматтуу коллегалар. Нурлан Туранбекович, айтсаңыз, мен сиздерге кечээ комитеттен кийин кат жүзүндө кат бердим эле, кат жүзүндө жооп ала албай, азыр ошо мүмкүнчүлүктөн 1-2 өзүңүздүн оозуңуздан суроолоруму берип алайын. Ошол эле азыркы коллегалар айтып аткан бул жердеги талаш 309 менен 310 токтомдор боюнча. Бул 309 токтом бул жерге макулдук алууга жогорку кеңешке сиздер алып келесиздерби же уже иш алып барып атабы? Номер 399 токтом укуктук ченемдик актыларга ылайык министрлер кабинети тарабынан бекитилген. Азыркы убакта ушул багытта иштер башталды. Уже күчүнө кирди токтом. Ооба. Сиздер ушул токтомду кабыл алаарда кайсы бир деңгээлде коомдук угуулар болдубу? 309 боюнча мына 6-күнү элдик депутаттык тобу болду. Министр өзү баш болуп, ошол маселе боюнча жоопкерчиликтүү кызматкерлер бардык келип жооп беришти. Биз кенен түшүнүк бердик. Бул жерде белгилей кетиш керек, 309дун негизги максаты эмнеге багытталган? Үрөндүн сапатын көтөрүү, жердин сапатын көтөрүү, ирригация системасын калыбына келтирүү, жана ошону менен бирге ушул жерлерде ири чарбаларды ошол максаттуу мыкты сапаттагы үрөндөрдү, мыкты сапаттагы продукцияны өндүрүү
күчөтүү максатында иштелип чыккан токтом долбоору болду. Рахмат. Анан эми бул жерде сиз айтып атасыз, кечээги ишемби күнү коомдук угуу болду депчи. А сиздер Коомдук угуу болгон жок. Ошол түшүндүрүү иштери болду да. 309 боюнча ошол элдик депутаттык тобу чакырып бизге мындай өздөрүнүн жыйынында бир топ суроолорду берди, биз жооп бердик. Ал эми бул 309 иштелип чыгып атканда албетте мындай жолугушуулар, талкуулар болгон. Же ошого сиздер шашылыш түрдө чыгарып албадыңыздарбы ал токтомду? Керек бул жерде бир гана ушул асыл тукум чарба, үрөн чарба, экономикалык приоритеттүү ишканаларды гана колдоо максаты эмес, бул жерде бирден бир пункт кылып, ошол аярлуу катмарларды колдоо максатында да иштелип чыккан. Биринчи очередде ошол аярлуу катмарларды баягы колдоо максатында иштелип чыккан атайын комиссия түзүлгөн. Ал жерде социалдык коргоо министрлигинин өкүлү да бар. Ошол каралып аткан айыл өкмөттүн өкүлү бар. Ошол жердеги биздин райондук агрардык башкармалык жетекчиси бар. Ошол жерде ошол комиссияны ошол райондун биринчи зам акими башкарат. Ошону менен бирге кадастр жетекчиси. Биз андан сырткары жарандык коомчулуктун да өкүлдөрү бар. Ошол комиссия өзү карап туруп, ошол жерде мындай бир объектив чечим кабыл алсын деген дагы мындай процесстик жагындагы мындай сунушталган да. Рахмат. Сиз айтсаңыз, бул жалпы Кыргызстан боюнча канча кооператив, канча үрөнчүлүк чарба бар негизи? Бул боюнча азыр биз белгилей кетиш керек мониторинг анализ жүргүзүп атабыз. Биз мониторинг анализи 2 жумада бүтөт. Мен сизге кагаз түрүндө, урматтуу Алишер Абдуллаевич, беребиз бул маалыматты. Себеби сизге кат жиберген элем, жооп ала албай сизден сурап атам да. Анан сиз айтсаңыз, ошол мыйзам долбоор жактырылып атканда, кол коердун алдында сиздер фонддун жерин 75%-ын мамлекетке алдыңыздар да. 25%-ы калып атат. Эмне себептен 75%-ын алдыңар дагы 20%-ын калтырып койдуңар? Алишер Абдуллаевич, бул өзүңүздөр билесиздер, көп жылдан бери айыл өкмөттөрү бул жерлерди контролдоп, башкарып, ижарага берип, көзөмөлдөп келатышат. Эми бул мамлекеттин айыл чарба фондусу, мамлекеттин айыл чарба фонд жерлери. Мамлекет өзү көзөмөлгө алып туруп, чарбаларды, ири чарбаларга үрөндүн сапатын жогорулатуу, жердин сапатын, ирригациянын сапатын жогорулатуу максатында иштелип чыккан токтом болуп атат. Белгилей кетиш керек, биринчиден. Экинчиден, дагы бир момент бар, ушуну бир баса белгилеп кеткибиз келет. Ошол айыл аймактарынын бюджетине акча түшөт. Ошону менен бирге азыркы убакта өзүңүздөргө маалым болгондой, көп жерлерде ошол ГФСУнун жерлеринин ижара акысы өтө төмөн. Азыр бул жободо так көрсөтүлүп атат, ижара акысы да көтөрүлүп, ошол жергиликтүү бюджетке дагы бир топ мисалы каржы жагынан пайда түшөт. Ал жагы да каралат. Рахмат. Анан сиз конкреттүү түрдө айта аласызбы, ушул бир эле биздин республика боюнча мындай мактанарлык үрөн чарба барбы? Ошондой эле биздин бул өзүбүздүн үрөн чарбалар мамлекет боюнча канча пайыз камсыздай алат? Өзүңүздөргө маалым болгондой, Кыргыз Республикасынын президенти, министрлер кабинети ушул 30 жылдан бери биринчи жолу республикалык бюджеттен өтө ири суммадагы акчалар ушул биздин айыл чарба системасын колдоого бөлүнүп атат. Миллиард сомдон ашык ирригацияга бөлүнүп атат. Миллиард сомдон ашык жер семирткичтерге 426 миллион сом азыркы убакта ушул айыл чарба техникасы лизингине, анан үрөн боюнча азыркы убакта миллиард сомдон ашык бөлүнүп атат. Атайын токтом чыкты. Белгилей кетиш керек, ага сапаттуу үрөндөрдү алып келип туруп, сиз жана белгилегендей ошол Нурлан мырза, сизге башкача суроо берилип атат. Жанагы эң үрөн чарба барбы деп атат. Жакшы үрөн. Бар, Алишер Абдуллаевич, бар, биз сизге бул маалыматты кагаз жүзүндө беребиз. Вот ошо сизде бул практикада азыр эми кат жүзүндө берем деп атасыз. Эгерде жок дегенде бир 3-4 үрөн чарба болсо сиз айтмаксыз да. Көрдүңүзбү, өзүңүздүн сөзүңүздө конкретный бир мактанарлык, даже бир 2-3 атай албай атасыз сиз өзүңүз. Бул жердечи. Себеби
Мамлекеттин жүзү болгон ушу жалпыбызды үрөө менен камсыздап аткан бир эки чарба болуш керек да жок дегенде. Сиздер ушунча расход жасап атасыздар, канча акчаны бөлдүрүп атасыздар, бирок эффективность жок үрөн чарбаларда. Сиздерде бул жерде башка кызыкчылык болуп атат. Бул жерде карап көрө турган болсок, биздин жалпы дыйкандарыбыз муктаж үрөнгө. Кайсыл гана түрүнөн болбосун, өзү үрөнгө муктаж. Бирок бизде жарытарлык үрөн чарбалар өндүрүп бере албай атат. Ошондой эле, мисалы сиздер ар бир айыл өкмөттү ала турган болсок, азыркы күндө фонддун мисалы 300 гектардан 500 гектарга чейин жерлери бар да, баарысынчы. Азыр сиздер 75% алып коюп атасыздар. Алып туруп ошол жердеги бир 2-3 кооперативге, 2-3 үрөнчүлүк чарбага жалпылап бөлүп берген турасыздар да сиздерчи. Бул жерде андан көрө сиздер дагы альтернативасын да карап, ошол жерде 400-500 дыйкан иштеткен жакшы эмеспи өздөрү? Таап. Туурабы? Анан сиз азыр баасын айтып атасыз. Азыркы күндө деле дыйкандардан ижарага түшкөн акча ошол мамлекетке түшүп атат. Бул жерде атаандаштык болот. 3-4 кишинин жең ичинен сүйлөшүп туруп бир бааны фиксация кылгандан көрө, андан көрө 400-500 дыйкандын ортолугунда атаандаштык бааны көтөрүп атат. Себеби акыркы жылдары 1 гектар жер 50 миң 60 миң сомго чейин чыгып атат. Баасы атаандаштыктан. Эгерде мисалы ушул күндөгү үрөнчүлүк чарбалардын сиздер кандай кайсыл аукцион менен бересиздерби же түз келишим болобу, ал жагы да бүдөмүк. Мамлекетте 2300 сом, 2500 сомдон баа коюп туруп, мамлекетке сиздер айтып аткан дыйкандарга караганда үрөнчүлүк чарбалардыкы зыяны көбүрөөк тиет. Кооперативдердики дагы ошондой болот. Ошол жагында бир карап көрсөңүздөр сиздер. Себеби бул 309 токтом түздөн түз дыйкандарга карама каршы келет. Наразычылык көп болот. Сиздер себеби ушул күнгө чейин практикада бир жакшы бир ишеничтүү жарытарлык үрөн чарба болгондо ошол жакка көбүрөөк вложение кылып туруп көтөрсөк болот эле. Себеби практика аны көргөзгөн жок да. Дыйкандар өздөрүн эптеп атпайбы ушул күнгө чейин. Азыр эми биз сиздердин бул токтомуңуздар менен дыйкандарга түздөн түз аларга бир каршылык көргөзүп, алардын иштөө мөөнөтүн токтотуп атасыздар. Ошон үчүн сураныч, ошону бир карасаңыздар, кайрадан карайлы. Бул туура эмеспи? Алишер Абдуллаевич, сиздер менен бирге талкуулайлы. Албетте, келсеңиздер, себеби дегенде бул жерде ушул күнгө чейин мисалы дыйкандар чалып атышат. Дыйкандар менен жолугуп атабыз. Сиздер барып ошол айтып аткан айыл өкмөт, зам акимдер менен мындай коомдук талкууга алып чыксаңыздар. Буну иштетерден алдынчы. Рахмат. Урматтуу төрага, процедураны. Урматтуу төрага, Аманкан Батырбекович, регламент менен жумуш алып барбайлыбы? Мисалы азыр биз 309 постановленияны карап аткан жокпуз да. 309 постановление боюнча бул элде биз жайыттар боюнча карап атабыз. Биз азыр жайыттар боюнча 309 постановление эл муну айтып атат, контурларын көрсөтүп, башкасын көрсөтүп айтып атат. Бул МИИС ошогон жанагы Чүй областында жерлерди алабыз деген анча-мынча компаниялардын, кооперативдердин жумушу депчи. Бирок биз азыр пастбищени карап атабыз. Регламент менен жумуш алып. Алишер Дашбаевич, тиги Султан Майдашевич жана 309 менен тиешеси бар деген үчүн эле ушул маселе көтөрүлүп кетти да, коррупцион схема менен экөө окшош деген маселе менен ушул 309 келип такалып калдык да. Так да, туура регламент боюнча азыр жана жайыттарды гана карап атабыз. Да, Алтынбек байкес. Айбек. Рахмат, Аманкан Батырбекович. Урматтуу депутаттар, мен дагы ошону айткым келип турат эле. Азыр мыйзам жөнүндө гана талкуу кылсак, 309ду биз бул жерге аралаштырып алсак, эгерде 309 токтомду талкуу кыла турган болсок, биз анда министрди бул жерге чакырайлы, кабинеттин төрагасы дагы чакырайлы, чакырып, ушу биз дыйкандарга конкреттүү ушул 309 токтом боюнча биз талкуу кылып, ушу элибизге кыйынчылык келбей турган кылып, ушул дыйкандарыбызга пайдасы тие турган кылып, ошол токтомду же кайра арка чакыртып алуу боюнча биз ушул комитетте карап койсок болот да. Андан кийин мен бул мыйзам боюнча туура бул мыйзам долбоору бир канча жолу 6-чакырылышта талкуу болгон да, каралган. 6-чакырылыштын депутаттары да каршы болгон. Ушул эле сөздөрдүн баардыгы, ушул эле сунуштардын баардыгы айтылган ошол убактардачы. Бирок урматтуу депутаттар, мен сиздерди чакырып кетет элем да, ушул мыйзам долбоорун колдоп, жыйындар залына чыгарайлы. Ошол жерде жалпы депутаттар менен ушуну талкуу кылайлы. Эгерде жалпы депутаттар да бул жерде бир
комитеттин мүчөлөрү эле отурабыз. Жалпы жыйынга чыгара турган болсок, ошондо бир ачыгына чыгат деген мындай ойду айткым келип атат да. Анан мен сунушум баягы ижарага берилүүчү мөөнөт боюнча сунуш бердим эле 20 жылга чейин. Эгерде багыты өзгөртпөй иштете турган болсо, мен дагы 20 жылга узартуу боюнча деген сунушту киргиздим. Урматтуу депутаттар, ушул менин сунушумду колдоп, ушул жыйындар залына мен урматтуу депутаттар сиздерден суранат элем. Чыгарып берсек. Эмне үчүн дегенде, бул мыйзам долбоорун карап атканда көбүнчө эле дыйкандарыбыздан келген. Ошол убакта сунуштар болгон бул мыйзамда. Ошон үчүн бул өкмөт мүчөлөрү муну алмаштырганга, бул мыйзамды иштетүүгө ушул мыйзамды алып келип отурат да. Эмне үчүн дегенде, биз бардык эле жерде мал чарбачылык менен жайыт иштете албайбыз. Мисалы үчүн Баткенде бүгүнкү күндө көп жылдык багдаракты эгүү боюнча ушундай жерлер таар аз болуп аткандыктан ушул сунуштар ошол жерде эске алынган. Нарын, талас, чүй менен мал чарбачылыкта ал жерде мындай айкалыштырганга болбойт да, салыштырганга болбойт дегеним. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, мына кээ бирки сай, жолдун жээктери жайыт болуп биздин карталарыбызга кирип калган. Ошондой жерлерди гана, асылдуулугу төмөн жерлерди гана киргизип атат. Бул мыйзам менен 309-ду такыр алмаштырууга болбойт. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, сиздерден сураныч, ушу жыйындар залына колдоп берсеңиздер, чыгарып берсеңиздер, анан ошол жерде талкуу кылсак чоң. Рахмат. Урматтуу депутаттар, төрага мен бул азыр эми Султан Абдрашев айтып кеткен маселени бир кароо жагына каралгандан кийин, анан кийин эмне кылайлы дедим эле. Эми азыр бул жерде мен сунушум жана асылдуулугу төмөн дегенде түшүмдүүлүгү начарга алмаштыруу боюнча айтылган. Эгер колдоп берсеңиздер, себеби биз эми өзүңүздөр жакшы билгендей, асылдуулук мал чарбачылыгында болот, түшүмдүүлүк бул дыйканчылыкта болот. Ошол сөз эми мындай туура эмес түшүнүп калбаш үчүн дыйкандарыбыз ошол түшүмдүүлүгү начар болгон жерлер дедик. Азыр эми бул айтылып аткан жайыттардын түшүмдүүлүгү аз, начар, мал бонитети 20-дан ылдый болуп аткан жерлер 500 000 гектар деп сиздер сунуштап атасыздар. Азыр бул 500 000 гектар өткөндө мен да суроо бердим эле. Кээ бир райондордо аз эле болуп, кээ бир райондордо көбүрөөк болуп атат. Бул эгер мындай жагынан карап көргөндө, бул жерде жанагы бизде мурда райондук администрацияда комиссия бар. Ошолор деле ушул маселени азыр жайыттарды трансформациялауга уруксат бербедиби акимдерге? Ошол жерде деле чечилип, ошол жерден деле берсе болгудай эле маселе экен да. Эгерде туура багытта болсо. Себеби азыр бул талаштын баардыгы, Абдрашев айткандай, талаштын баардыгы кээ бир түшүнбөстүктөрдөн болуп атат. Эгер сиздерден менин сунушум мындай бир коомчулукка, элге ошол боюнча бир дагы мындай түшүндүрүү иштерин алып барсаңыздар. Мына кече биз Баткенде болуп келдик. Баткенде элдердин баары айтып атат. 1 сотик, 1,5 сотиктен үлүшүбүз бар дейт. Жерибиз жок, өзүңүздөр көрүп атасыздар, талаш жерлер болуп атат дейт. Ошонун баарын иретке келтириш үчүн, аларга мындайча айтканда шарт түзүү, сиздер менен биздинге алар үмүт кылып атат. Эми Айыл чарба министри азыр сиз менен да буга чейин келип атканда жолугуп сүйлөштүк эле. Көп жерлеринде ошол мүмкүнчүлүк болгон жерлер болсо, эгер биз мүмкүнчүлүктү беришибиз керек, бактарак эккенге, башка кылганга. Бирок мына азыркы талаш мыйзамды, эгер мен деле айтат элем, Айбек Алтынбек айтып кеткендей,
эгер болсо биз палатага чыгарайлы. Ошол жерде бир мындай талкуулоо иретинде ал жерден бир 90 кишинин ар кимдин ар кандай ойлору бар. Ошол жерде балким туура мындай бир багытка чыгабы деп бурулабы дейм да. Рахмат. Мен айтып кеткен ошол мени колдоп берсеңиздер. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, 3 сунуш бар, ушул сунушту добушка койбоймунбу? Ар бирин өзүнчө эле коеюн. Султанбай Абдашевичтин сунушун. Мага бир сөз берип койсоңуз. Мына Баткен жөнүндө 2 жолу 2 коллегам деле айтып кетти. Значит, Баткенде действительно ал жерде освоение эте турган жерлер көп. 300 000 гектар жер бар. Освоение эте турган. Но бирок ал жерде ошол жерлерди освоение кылганга бүгүнкү законодательство мындай жол берет. Эч кандай препятствие жок. Проблема мындай эмес. Проблема совсем башка жакта. Ошол жерде инфраструктура жоктугу, суудун жоктугу, ошол жерге суу апарыш керек, свет апарыш керек, жол апарыш керек. Ошондо и самое главное, доступный финансовый эме жок, источник жок, кредит жок. Ошондо сиздин сунушуңуз бар, мына сиздин сунушту ошол маселе боюнча коеюн деп атпаймынбы добушка? Менин сунушум өткөрбөш керек бул законду. Жок, сиздин сунушуңуз кагаз түрүндө келген, анда урматтуу депутаттар, Султанбай Абдашевичтин сунушун добушка коем, добуш берип койсоңор. Сунушту так кана сунуш? Кагаз түрүндө башка болду Мен сунуш. дополнение бергенмин да, экинчи жолу. 2 сунушу бар, экөөнү тең берсеңиздер. Биринчиси. Анан экинчи эмем каякта ошол? Мен дополнительно берем. Так, 2 сунушту берсеңиздер. Аманган Батырбекович, Ана биринчиси. демилгечилер ой пикирин айтып койсо болобу? Ушул сунуш боюнча. Эми сиздер айтпадыңарбы? Аманган Батырбекович, жок, мына алып салуу боюнча демилгечилерден сунуш ушул эч бир норманы алып салбай эле ордунда калтырсаңыздар, себеп дегенде ушул жалпы укуктук ченемдик актылардын жалпы архитектурасы бузулат, биздин сунушубуздун концепциясы жокко чыгат, ошондуктан алып салууга биз каршыбыз. Рахмат. Они решают этот вопрос здесь, министерство? Сунуш. Жок, сунушуңар, они, у вас есть право такое? Сунушту берлечи кагаз түрүндөгү. Ана сунуш. Бул бир экинчи сунуш экен. Мына О, биринчи сунуш. Жок, сунушту өзүңүз эле окубайсызбы анда? Да, өзү эле окусун анда. биринчи сунуш. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан биринчи окууда кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы тарабынан 21.09.21 жылы номер 6 демилгеленген Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам аткарыларына Кыргыз Республикасынын жер кодексинин жайыттар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбооруна төмөнкү сунушумду киргизем. Мыйзам долбоорунун биринчи беренесинин экинчи пункту алынып салынсын деп. Биринчи беренесинин биринчи пункту жана мыйзам долбоорунун экинчи беренесин алып салынсын. Да, биринчи беренесинин экинчи пунктун алынып салынсын деп. Экинчиси жанагы алдыны ушундай эле мыйзам долбоорунун биринчи беренесинин биринчи пунктуну жана мыйзам долбоорунун экинчи беренесин алып салынсын деп. Экинчисин дагы жолуп коесузбу? Мыйзам долбоорунун биринчи беренесинин биринчи пунктуну дополнительно киргизип атам. Экинчиси дебедим беле. Биринчисин да киргизип атам да. Жана мыйзам долбоорунун экинчи беренеси алынып салынсын деп атам. Экинчи беренеси да бар да. Ошол да алынып салынсын деп атам да.
Al janagı Aybek Altıbek, siz aytkan 20 жылда экинчи беренесе, uzartı, mönötü boyunca. Yok, sizin sunuşunuz emес. Negizi jana ekинчи пункт ошолду. 20 жыл дегенise. Sultan sizi koşavul. 20 жыл дегенise. Да, ошол эмеси каякта эле таап берген. Кана долбоор кана өзү. Direkt Aksuç. Ekincisini okup verelim ki mıyzamın jana ekinci berenesin. Мына осман орысшасын эле окуп берейин, я лучше на русском ориентируюсь, да? Мына Direkt Aksuç. Kazım mına kırgızça ile okup verelim. Direkt Aksuç. Sultan Orsuç. орысча варианты бар. Экинчи беренеде мындай деп турат. Экинчи берене төмөнкүдөй мазмундагы 23 абзац менен толукталсын. Түшүмдүүлүгү начар жайыттар дан бирдигиндеги түшүмдүүлүгү 0,8 центнерге аз болгон чабындылар жана жайыттар үчүн мелиорациялык жактан ылайыктуу эмес жана аларды жакшыртуу боюнча иш чараларды жүргүзүүнү талап кылган жайыт. Мына ушул жөнүндө айтылат, ушуну ушул терминди ушу түшүндүрмөнү алып салуу боюнча киргизилип атат да. Себеби деген булардын эң негизги маселе ушул терминде болуп атат. Нас всех запутали, экинчи термин 20 жылга берилсин анда. Мы туда ошол жак көңүл буруп атат. А на самом деле эң негизги булардын маселе мына ушул понятияны ушул терминди киргизиш максатында болуп атат. Ошондуктан бул терминди да алып салгыла деп сунуш кылып атам мен. Anda Sultan Bayabdaş'ın birinci sunuşun Экөөнү бирге Doğuşka, экөөнү бирге коюңуздар. Эки сунушумду тең. özünçe koyulat da negize koyutan. Жок, экөөнү тең бирге коюңуздар, мен ошону суранам сиздерден. Direkt alıyorsunuz. Эми негизи эки сунуштан эки башка датада берилген. Бирөө 19 январда, бирөө 27-синде бул каттоо менен караганда. Анан эми экөө өз-өзүнчө коюлуш керек болчу, бирок демилгечи суранып аткан Anda ökö mıyzam çeginde ökö eki bölök bolsa anda ökön teң ошондой коелу, mıyzam çeginde koyulu. Birinci sunuşu boyunca anda doğuşka koyun пожалуйста. Урматтуу депутаттар. Ya. Биринчи сунуш отдельный коесузбу? Da birinci sunuşta adderini koyun. Birinci sunuş boyunca anda doğuşka koyun. Doğuş beriңиздер. Kim makul, kim karşı? Ya. Биринчисиге. боюнча да. Сиз айтканыңыз колдоо боюнча. колдогондор добуш бергиле деп анан. Эми Да, Нурлан Турганович. Урматтуу депутаттар, бул мына сиздерге окуп берейин эле. Экинчи беренеде мындай деп турат да. Асылдуулугу төмөн жайыттар. Бул дан бирдигинин түшүмдүүлүгү 0,8 центнер гектарга жетпеген чабындылар жана жайыттар үчүн жана мелиорациялык жактан ылайыктуу эмес жана аларды жакшыртуу боюнча иш чараларды талап кылган жайыттар. Бул биз сунуш кылган мыйзам долбоорунун негизги концепцияларынын бири. Эгер муну алып салса, анда бул мыйзамдын мааниси да жокко чыгарат. Урматтуу кесиптештер. Бул толугу менен биздин мыйзамыбыздын архитектурасын талкалап салат. Ошондуктан мындай бир өзүңүздөр урматтуу мыйзам чыгаруучулар ойлонуп, терең ойлонуп, чечим кабыл алууңуздар силерден суранабыз. Мындай бир себеп дегенде бул мыйзамды биздин дыйкандар, фермерлер күтүп атат. Мен дагы бир жолу айткым келет. Бул биздин агрардык сферасынын өнүгүүсүнө бир топ салымын кошот. Жумуш ордун түзөт, салык базасын кеңейтет. Тиги бактарактардын маданияты билесиздер, дүйнөдө эң өнүккөн маданият. Мына балыкчы, ошол эле Баткенде 105 000 гектардан ашык жер бар. Баткен району, Лейлек району, Атбашы, Актала, Жетөгүз району, балыкчы шаары мына. Өрүк айдайбыз деп атышат. Бадам айдайбыз, мисте айдайбыз деп атышат элдер. Бул мыйзамды күткөн биздин ишкерлер, дыйкандар аябай көп. Эгер бул мыйзамды азыр сиздер жок, бул норманы азыркы алып салсаңыздар, анда бул мыйзамдын мааниси да жоголот, урматтуу кесиптештер. Процессуалдык жагы эле калат, а материалдык нормасы ушул да. Да, Sultan. Бул жерде мен Нурланга айтып койгум келет да. Биринчиден мен айттым, жанагындай бадам эккенге тудастакылыгына бүгүнкү күндө эле действующий законодательство жол берет. Аны просто райондун деңгээлде чечиш керек.
и райондун ошол региондун развитиясыга тиешелүү. Анан кийин дагы мен бир жолу айттым. Кептин бардыгы мындай эмес, освоениясы совсем башка жакта причиналары. Эмне үчүн ал жер освоение болбой атат. Дагы бир нерсени айткым келет. Дыйкандар күтүп атат дейт. Биз бардыгыбыз айттык. Дыйкандар муну күткөн жок. Дыйкандар большинство 90% каршы. Муну күтүп аткан эле бир 14-15ке жакын кооперативдер атыны атагысы келбей атат бул киши. Атыны атагысы келбей атат. Мен билбейм анандай. Билет прекрасный. Канча кооператив күтүп аткан. 14-15 кооператив күтүп атат муну. Ошондуктан давайте не путать частное с государственным. Урматтуу депутаттар, мен мындай бир айтып кетейинчи. Жок. Экинчи сунуш. Окуп коесузбу экинчи сунушту? Мыйзам долбоорунун биринчи беренесинин биринчи пункту жана мыйзам долбоорунун экинчи беренесинин алынып салынсын. Тирагыш окуп коюңузчу экинчи маселе, экинчи сунуш боюнча. Редакцияны окуп койсоңуз, берилген редакцияны. Да. Ага. Ошону топтош. Termin. Экинчи сунушту султанбаш ишин добушка коем, добуш берсеңиздер депутаттар. Так, 1, 2, 3. Ким? Тая жол добуш берип койсуңар. 4. Каршы добуш өткөн жок. Эми урматтуу депутаттар, анда жок. Экинчи сунуш боюнча Жаадин Паяздиновичтин сунушун добушка кое берейинби? Жаадин Паяздинович окуп бересизби өзүңүз? Сиз жанагы эле сөз киргизип атасыз да. Түшүндүүлүгү деген сөздү эле. Өз милдеттерин талаптарды аткарган ижарачы келишим мөөнөтү аяктагандан кийин ижарага берүүчү тарабынан ижара келишим тоорукта же аукциондо сатуу түз мөөнөткө 20 жылга чейин узартылат. 8 статьянын 3 пунктунда мазмунда 5 абзац менен толукталсын. Өз милдеттерин талаптарды аткарган ижарачы келишимдин мөөнөтү аяктагандан кийин ижарага берүүчү тарабынан ижара келишим түз жаңы мөөнөткө узартылган учурда ижара акысынын өзгөрүшү 20%дан ашпоого тийиш. Сиз жанагы сунуш катарында берген, кагаз түрүндө берген сунушуңузду эле коебуз добушка. Туурабы? Ошо кагаз түрүндө берген сунушуңарды окуп кереги жокпу калган, урматтуу депутаттар? Добушка кое берейин. Анда добуш бериңиздер. Нурбаевдин берген эмеси боюнча. 5. Да. Сунуш эске алсын депутаттар добушту кабыл алынды. Анан эми 3-чү Айбек Алтынбековдун сунушун
Uzatılsın. Добушка коем анда. Урматтуу депутаттар. Айбек Алтынбекович, ал жерге бир сөз кошуп койсо болобу? Өзүнүн максаттуу багыты боюнча иштеп, Ал жазылган да бар боюнча да. деп, барбы? Нурлан Тураныч ал бар да жазылган да. Анда Айбек Алтынбековичтикин добушка коем болса голоско. Сунушуңарга. Сунушун. Голос. 5-6 сунуш кабыл алынды. Анда урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбооруна комитеттин корутундусунун долбоорун жогорудагы сунуштардын жыйынтыгын эске алуу менен добушка коебун. Бардыгына. Урматтуу депутаттар, сунуш. Азыр мен түшүнбөй калдым. Экинчи предложение өттүбү жок. Экинчи приложенияңыз, урматтуу Тилек Аксуович, өттү да сиздин экинчи приложенияңыз. Өттү да. Эми бардыгын чогуу добушка коем, урматтуу депутаттар. С учетом предложения. Да, учетом предложения. Сунуш кабыл алынды, корутунду кабыл алынды. Бул биринчи маселени биз анда карап бүттүк, урматтуу депутаттар. Да, сессия чыга турган боюнча. Күн тартибинде экинчи маселе, ишкердиктин субъекттерди текшерүүлөр жүргүзүү укугу бар ыйгарым укуктуу органдардын тизмегин жактыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2020 жылдын 17 декабрындагы номер 310 токтому тууралуу. Демиргечи Айыл чарба министрлиги. Нурлан мырза, сиз бересизби? Баяндамачы. Экинчи маселе боюнча. Тилек Аксуович. Экинчи маселе боюнча баяндамачы. Кийинки отурумга жылдырып коюуну суранабыз. Мүмкүнчүлүк болсо, Аманкан Батырбекович. Эмнеге? Нурлан Турганбекович, бул дагы срочно керек деп едиңиз беле өзүңүздөр. Эми урматтуу депутаттар, бул мааниси ушул ветеринардык инспекцияны текшерүүчү органдардын катарына кошуу боюнча сунушталып атат сиздерге. Ишкердик субъекттер текшерүүлөрдү жүргүзүүгө укугу бар ыйгарым укуктуу органдардын тизмегин жактыруу жөнүндө Министрлер Кабинетинин 17 декабрь 21 жыл номер 313 токтому жактырылган. Ошого ылайык комитеттин макулдугуна жөнөтүлгөн. Ишкердик субъекттер текшерүү органдарынын катарына сунушталат. Бул эми жана жол картасы болсо ИЭСке кирүү боюнча эле, урматтуу депутаттар. Ошолордун эмеси суранычы боюнча болчу. Ошого ылайык бул ветеринардык кызматтын аталышы кабинет министри азыркы иштеп аткан курам өзгөрүлгөндө, кайра аталыш өзгөрүлгөн да, азыр ветеринардык коопсуздук боюнча кызматы болуп калды. Ошондуктан ушул тизмеге кайрадан киргизилип атат да. Муну эми биз фискалдык комитетке жөнөтөбүз, основной комитет ошолор анан тизмеге өзгөртүү киргизет да. Ушуну колдоп койсоңуздар. Муну урматтуу депутаттар колдоп берүүңөрдү суранабыз. Могу жерден процедурный да. Бирде колдоп беребиз. Бунун эчи жанагысы жок. Бирок могу толук маалымат келбей атпайбы бул боюнчачы? Эмне үчүн мына 17-синде эле кабыл алынып атат да. Бул жанагы эле элдин көйгөйүн көтөргөн 309 постановление, 310. Бүт бардыгы жанагы 6-чакырылыштын эркеси менен бир күндө кабыл алган мыйзамдар да. Bir gün mına bir aya ötpөстөн туруп кайра өзгөртүү киргизип атабыз. Азыр биз дагы кайра өзгөртүү киргизип беребиз, андан кийин дагы чыгышат. Атын эле өзгөртүп билебем. Бул жерден маалымат, толук маалымат жок болуп атат. Эмнеге дегенде, эмненин эсебинде ошондо 17 bir ай мурун бул биз таможенный союзду 2015 жылдан беребиз. Эмне үчүн bir ай мурун киргизип атабыз биз? Bir ат менен экинчи ат менен кайра келип атабыз. Аманкан Батырбекович. Анан кийин постановление Кабмин барбы бул боюнча? Структурный изменениясы болдубу? Фонд оплаты труданы жасабады, булар боюнча да маалыматтар жок болуп атпайбы. Жөн эле кол көтөрүп база беребизби бул жерде? Андан барга башка эмне, с чем связана передача фитосанитарной, карантинной службасына же наоборот болду? Маалыматтар сурасак, Айыл чарба министрлигинин өкүлдөрү катышып жүрөт. Бир жумадан бери келишпеси.
же аппарат бере албасыздар? Так, Алишер Ташбаевич, мен эме катары информация катары айтып кетейин, жана 309 токтом боюнча бүгүн саат 2-де Кант шаарында Акылбек Үсөнбекович, айыл чарба министри жана губернатор акимдери болуп, айыл өкмөт башчылары жана айылдык кеңештин төрагалары болуп, ушул маселени карап атат. Жобосун карап атат да. Бүт чакырылгандар ал жерге көп, урматтуу депутаттар катышам деп, же болсо суроо жооптор болсо, ал жерге катышсак да болот. Бул жанагы элдин келген суроолору жанагы өзүңөр көрүп атпайсыңарбы? Ар бир региондон келип атат. Ар бир элден ушул суроолор, дыйкан чаралардан ушул суроолор келип атат. Ошон үчүн ушул жобону караш үчүн бүгүн ушул саат 2-де Кант шаарында өтүп атат. Мен де көчөгүн ушул Сокулук району бар эл менен катышып келдим. Буга каршылар көп экен аябай. Ошон үчүн бүгүн ушул маселе ушул жерде каралып атат. Пожалуйста, бул маселеге дагы урматтуу депутаттар катышам десеңер, пожалуйста, ушу катышса болот. Бүгүн саат 2-де Кант шаарында жанагы медициналык академиянын чоң залында экен. Медициналык институттун чоң залында болот экен. Ал жерде формат кандай эмеси обсуждение же обсуждение болуп атабы? Жанагы каршы чыккандары көп үчүн да ушу как обсуждение катары да жобосун обсуждение кылып атат. Бардыгы задним числом обсуждение болот да. Биринчи кабыл алып, ишке ашырып алып турган обсуждение болгон бул кандай деп түшүнсө болот. Ошол проекттин анан кийин ошол жана слушанияларды кылыш керек эле да. Бул өзү мына ушу 309 закон вообще процедурный жагынан, процессуальный жагын туура эмес өткөн да. Обсуждение болгон эмес, эч кандай эчтеке жок. Эмеге чыгарылган эмес. Жөн эле барып туруп эле чыгарып туруп эле по факту чыгарып коюп, кааласаңар, каалабасаңар ушундай болот деген. Нурлан Турганбекович, Алишер Ташбаевич туура айтты. Биз жанагындай келип эле ушул вопросторду на месте көтөрүп коюп эле, колду көтөрүп коюп туруп, анан обсуждение кылбай калып, ушул проблеманын баары чыгып атат. Мунан да кийинки отурумга калтырбайлыбы? Макул. Кийинки отурумга ушу вет службанын чоңдорун чакырсаңар, өзүңөр айыл чарба министрлиги келсе, ушул жерден баарыбыз карап сурообузду өтүп, анан кийин колдоп бербейлиби? Макул. Хорошо, Алишер Ташбаевич, анда ошо кийинкиге калтырдык. Бул экинчи маселе боюнча. Анан эми кийинкиге деп добуш менен колдоп коелугу анда? Рахмат. Чечим кийинкиге калды. Үчүнчү маселе бар экен. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мурунку чакырылышы кабыл албаган мыйзам долбоорлор жөнүндө демилгечи аграр саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитет баяндамачы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Алымбек Нурбек Кариевич болчу. Аны өзүңүздөр билдиңиздер, азыр келген жок, бирок комитет келе берели, тирек акчы сиз. Урматтуу депутаттар, уруксат болсо мен эле бир кыскача баяндап коеюн. Бул маселе баягы Жогорку Кеңештин ички эле процедуралык эле маселеси. Ар бир чакырылыш бүткөндөн кийин ошол чакырылыштын ичинде кабыл алынбай калган биринчи окууда мыйзам долбоорлору могу регламенттин 46 беренесине ылайык чакыртып алынган болуп эсептелет деген норма бар. Буга чейин муну биздин жалпы бөлүм өзү эле ушул берененин негизинде эмеден эсептен чыгарып койчу. Бул мыйзамдар бүгүнкү күнү ушу биздин жалпы бөлүмдө корзинада жатат. Эми ушуну быйыл бул чакырылыштан баштап бизден талап кылып атат. Комитеттин чечими менен бизге алып келип бергиле депчи. Ошол өткөн чакырылыш 6 жыл иштеди, 1 жыл ашык. Ошол 6 жылдын ичинде бизде муну сиздерге берген материалдарда 5 мыйзам долбоору ушуга түшкөлүп атат. Бул мыйзам долбоору негизинен ушу өткөн чакырылышта депутаттар тарабынан киргизген мыйзам долбоорлору алсак, мунун ичинен 2 мыйзам долбоору 2021 жылга тиешелүү, калгандары 2020, анан 2017 жылда бир мыйзам бар. Бул боюнча токтоп кетсек, муну биринчи мыйзам Иса Өмүркулов тарабынан, депутат тарабынан киргизилген 17 жылы 2 февралда, 6 февралда. Бул жанагы айрым мыйзам актыларына өзгөртүү киргизүү жөнүндө болчу, как раз земельный кодекске жайыттар жөнүндө мыйзамга. Анан бул мыйзамда как раз бүгүнкү талашка кичине үндөш шайкеш келет да. Себеби
жайыттарды, малопродуктивный жайыттарды узак мөөнөткө пайдаланууга берүү боюнча сунуш болчу. Анан бул сунуш өкмөт тарабынан бизге жооп келген отрицательный. Азыр бүгүнкү күнгө ылайык бул мыйзам пастбище жөнүндө мыйзамга жана конституцияга каршы келет. Бул мыйзам только мамлекеттин гана менчиги узак мөөнөткө берилбеши керек деген мааниде отрицательный корутунду келген. Анан өзүңүздөр билесиңер, өкмөттөн андай корутунду келген шартта кабыл калган шарт ал мыйзамдарына сөзсүз вето коюлат. Анан Иса Өмүркулов биздин комитетке ошо мезгилде кат менен кайрылган. Бул мыйзамды 19 декабрь 17 жылы берип атат, ушу жаңы жылдын 18 жылга. Бул мыйзамды кароону белгисиз мөөнөткө токтоп тургула деп. Андан кийин дагы 1-2 жолу кайрылдык. Токтоп тургула маселелерге катымды берген деп демилгечи менен сунуш менен бул мыйзам каралбай калды. Анан бүгүнкү күнү ушул жана 46 статьяга жатат. Анан экинчи тиркемеден дагы ошо кездеги депутаттар Акылбек Үсөнбековичтин анан бир топ депутаттар бар ичинде. Тилек Акыров, сиз мындай эле жооп беречи. Бул мыйзамдарды биз карабайбыз деп жооп бердиңерчи. Ооба, карабайбыз. Эгерде ошо жооп берсеңер эми анын баарын окутпай, кайра артка кайтарып атабыз деп койгула. Ооба. Ошону колдоп беришибиз керек деген. Анда мен кыска эле айтып кетейин. Бул мыйзам деле ошондой болчу. Жанагы жайыттарды 49 жылга пайдалануу боюнча. Анан буга дагы өкмөт каршы пикирин берген. Комитетте караганбыз. Анан Акылбек Үсөнбекович өзү коянда бул маселени күн тартыбынан алып койгула, мен кайра өкмөт менен сүйлөшөм, положительный баягы корутунду алып келем деген ошо боюнча алып келген жок. Айткылачы, корутундулар өкмөткө берилген экен. Ооба. Өкмөт кайра убагында бизге берген эмес экен, ошо өкмөттө жатат ал. Просто эле азыркы мыйзам боюнча биз жанагы комитеттен карап беришкен артка кетирүү боюнча эле. Ушул эле маселе деп коелатчы. Ушул эле анан тиги 2 саат окуп кеткенсиңер да. Макул мен бирден 5-тен айтышайын да, негизинен ушул. Анан акыркы мына жайыттар жөнүндө мыйзамды мына эмеде октябрдын 21-inde киргизген бир 3-4 депутат Нурдинов баш болуп. Анан бүгүнкү күнгө да корутунду келген жок. Ал бир айдан кийин кайра жок, аны карабайбыз. Ооба. Ошон үчүн урматтуу депутаттар. Ооба. Добушка коем, артка түртүү боюнча эле. Ошону колдоп берип койсоңуздар, айра артка кетет. Рахмат. Чечим кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, жанагы мен айткан боюнча Султанбай Рашидович, жана 309 боюнча урматтуу депутаттар, аябай чоң маселе болуп атат. Тарышташпачы, аябай кыйын маселе болуп атат. Бүгүн биз жанагы обсуждение баяны жана элдик топко чыгарып көрдүк. Эми мен да ачыгын айтайынчы, министр аябай кызыктар болуп атат буга, муну өткөрүш үчүнчү. Бирок биз көп суроонун баарын бердик. Ал жерде мындай такталбаган маселелер көп экен аябай, да бүгүн да өзү сугуп атабыз. Муну бир баягы күнү биз чечим кабыл алып фракцияныкын жанагы немеге бердик. Министрлердин өзүнүн карабы боюнча, жобосун карап чыгуу боюнча бүгүн ошол боюнча өтүп атат да. Катышуучулар болсо, урматтуу депутаттар, сураныч катышып кетсеңиздер болот 309 токтом боюнча. 309, 310 боюнча саат 2-де каралат экен бул маселе. Бирок официально бизди чакырган жер жок, бирок баягы келип катышсаңыздар эмеси жок. Мыйзамды бузбайбыз деген ошол жерден көп чоң талкуу болот окшойт. Ал жерге мындай элде келип атат окшойт, менин билишим боюнча. Бул чоң маселе болуп атат. Анда урматтуу депутаттар, бүгүн биз 3 маселенин баарын карап чыктык. Сунуштардын баарын кабыл алдык. Анда ушу менен олтурум бүттү. Рахмат. Кандайсыз? Сиз эмне кетип калат деп атабызбы?